Марлен Маматалиев Акылбек Үсөнбекович алдына койгон пландарын ишке ашырат, койгон максаттарына жетет деп ишенип турам, деди бүгүн 14 октябрда Назар Ньюс маалымат агенттигине жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев. Жаңы өкмөттүн курамы купулуңузга толдубу же баягылар эле келдиби? Акылбек Үсөнбекович алдына койгон пландарын ишке ашырат, койгон максаттарына жетет деп ишенип турам. Командасына жаштарды дагы кошкону жагып жатат. Бирок арасында тилекке каршы сырты жалтырак, ичи калтырактар да бар экен. Акылбек Жапаровдун бюджети 400 миллиард сомго жеткирем дегенине ишенсек болобу? Бул эң чоң аргумент. Ошол үчүн бардыгы унчукпай колдоп жатат. Мен да ишенип турам. Бишкек шаарынын мэри Москвадагы жол кыймылын уюштуруу борборунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Москва шаарына болгон иш сапарынын алкагында Бишкек шаарынын мэри Айбек Жуншалиев жол кыймылын уюштуруу борборунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Жол кошунун жүрүшүндө москвалык кесиптештер мэрге чалууларды иштеп чыгуу борборунун жана операторлордун жумушчу орундарын көрсөтүштү. Ар кандай категориядагы чукул чалууларды кароо принциптери жөнүндө айтып беришти. Ошондой эле кезектеги сменанын иши кандай уюштурулганын маалымдашты. Баткенде чек ара кызматынын башкармалыгынын башчыларынын, облустук бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин жана чек ара отрядынын башчыларынын ыкчам жыйыны өткөрүлүп жатат. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ыкчам жыйындын негизги максаты мамлекеттик чек араны кайтарууну уюштурууда. УКМКнын чек ара органдарын жана аскерлерин башкаруу боюнча офицерлердин кесип көйлөгүн жакшыртуу деп айтылат маалыматта. Катышуучулар 2021 жылдагы борбордук Азия чөлкөмүндөгү ыкчам кырдаалды жана анын 2022 жылга карата өнүгүү тенденцияларын талкуулашат. Жыйында башкаруу органдарынын жетекчилери, облустук башкармалык башчылары, чек ара отрядынын башчылары жана алардын орун басарлары менен биргеликте коюлган тапшырмаларды аткарууда жалпы ыкмаларды иштеп чыгышат. Ош облусунун Оокат калаасынын мэри жана шаардык кеңештин депутаты бюджетке 15 миллион сом зыян келтирген деп кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Аталган факт боюнча жаза кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүш ачылган. УКМК билдиргендей, 2017 жылдан 2021 жылдын июнуна чейинки аралыкта Оокат мэриясынын жооптуу адамдар кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышып, бюджетке 15 миллион 43 миң 720 сом зыян келтиргени аныкталган. Баткен облусунун Баткен шаарында Баткенди өнүктүрүү, өлкөнү өнүктүрүү инвестициялык форум өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, мамлекеттик органдардын жетекчилери, эл аралык уюмдардын, дипломатиялык корпустун, бизнестин, бизнес-омбудсмен институтунун өкүлдөрү катышты. Форумдун ишинин жыйынтыгы боюнча төмөнкү документтерге кол коюлду. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен Эксан Азия Глобал Строй ипотекалык компаниясы ачык акционердик коомунун ортосундагы кызматташуу жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен Мегаджет жоопкерчилиги чектелген коому ортосундагы 4 багыт боюнча кызматташуу жөнүндө меморандум. Лейлик районунун Арка айылында парк зонасын курулушу долбоору. Лейлик районунун Арка айылында логистикалык борбордун курулушу долбоору. Баткен шаарындагы мейманкананын курулушу долбоору. Кызылкыя шаарындагы парк зонасын реконструкциялоо долбоору. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен Ак Бура групп жоопкерчилиги чектелген коому ортосундагы кызматташуу жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасынын инвестициялар министрлигине караштуу мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору мамлекеттик мекемеси Лейлик районунун Сүмбүл айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жана Ибрагимов жоопкерчилиги чектелген коому ортосундагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун даярдоо боюнча өз ара түшүнүшүү жана кызматташтык жөнүндө меморандум. Баткен медиасы жана Туркиянын палаталар жана товардык биржа союзунун ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум.
Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы жана Нефтан компаниясы ортосунда агро өнөр жай паркын түзүү жөнүндө өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасынын айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жана МАК фиданчилик компаниясы ортосунда Баткен облусун сапаттуу көчөттөр менен камсыздоо боюнча өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандум. Ошондой эле коноктор үчүн айыл чарба көргөзмөсү уюштурулуп, анда Баткен облусунда өндүрүлгөн продукциянын бардык түрү сунушталды. Бүгүнкү форумга бир катар абройлуу инвесторлор, донорлор, бизнесмендер келип катышып жаткандыгы бул форумдун стратегиялык мааниге ээ болуп отургандыгын көрсөтөт. Биз форумду жөнөкөйлүү ушул боюнча калтырып калбайбыз. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен ушул форумдун жыйынтыктарынын баарын жаңы жылга чейин өкмөттүн отурумун ушу Баткенде өткөзөбүз. Ошо форумда кабыл алынган чечимдин баары кандай аткарылып атат? Келип кол коюлган бизнесмендердин инвест проекттери кандыбы? Аларга бизден кандай жардам керек? Электр энергия, суу, канализация баарын биз чечип беребиз деген милдеттенени Кыргыз өкмөтү өзүнүн мойнуна алып атат. Нулевой мили деп коет, биз ошого чейин өзүбүз жеткизип беребиз. Сиздер ушу Баткен областындагы болгон проектлериңиздердин баарына Кыргыз өкмөтү приоритетин берет. Негизинен инвесторлорго мамлекет тараптан Баткенге кандай артыкчылыктар, привилегиялары каралганына кичине токтоло кетсем. Биринчиси бул өзгөчө салыктык режим кирди. Чек ара айылдарында иштеген ишкерлер салыктын 4 түрүнөн таптакыр бошотулду. Пайда салыгы, сатуу салыгы, мүлк салыгы, жер салыгы. Бүт Баткен областы боюнча биз ушуну берүүгө даярбыз. Киреше салыгы 5 жылга чейин 5% калдырылды. Аны 10 жылга чейин узартабыз деген мен сиздерге гарантия бере алам да. Экинчиси, эгерде ошо 5% кайра эле Баткен областына салына турган болсо, анда биз 0 кылганга даярбыз. Экинчиси, өзгөчө инвестициялык режим киргизилди. Министрлер кабинети Баткен инвестицияларына мамлекеттик гарантия берүүгө даярбыз. Капиталга болгон жеткиликтүүлүктү биз ушу Баткен областынан баштайбыз. Бизнесмендердин баары келип ушул жака курам десе, биз акчасын таап беребиз. Бирок проектлериңердин баары сапаты жакшы болуш керек. Евростандарт 5ке жооп бериш керек. Жеке эле Баткен областында же болбосо Бишкекте сатылбай, биз Кытай мамлекетине сата турган технологияларды биз Баткен областына алып келишибиз керек да. Экинчиси технологияларга болгон жеткиликтүүлүк. Үчүнчүсү жер суу кен ресурстарын эффективдүү пайдалануу. Төртүнчүсү башкысы адам капиталынын өндүрүмдүүлүгү. Мунун баарын ишке ашырыш үчүн керектүү шарттар түзүлүшү керек. Биринчиден инвестицияларды тартуу зарыл. Ал үчүн биз түп тамыры менен мыйзамдарды бүгүнкү күндүн талабына шайкеш келтирүүсүн карап чыгабыз. Экинчиден, жергиликтүү бийликтин бул маселеге көз карашын, аң сезимин туура жагын өзгөртөбүз. Мамлекеттин жакынкы аралыктагы өнүгүү багыттарына токтоло кетсек, бул мен негизги стратегиялык кадамдарды көчөгүнө өзүмдүн программамда айтып чыктым. Бул президенттин 5 жылдык стратегиялык программасы менен дал келет. Биз ошо стратегияны аткарган үчүн өкмөттүн курамын курдук. Мына сиздердин араңыздарда РСК, Айыл банк, Керемет банк жана гарантийный фонд. Ушу 4 инструментарий толугу менен иштей баштайт. Жаңы жылга чейин баарында тең $100 миллион чейин уставтык капитал болот.